Ушул жылдын 30-июлунда Ысык Көл облусунун Тоң районунда катуу сел жүрүп, бир катар айылдар зыянга учураган. Өзгөчө оттук айылы көбүрөөк жапа чегип, 320 үйдө суу каптаган. Анын ичинен 64 үй өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан катуу жабыркаган деп бааланган. Эл башына түшкөн бул оор күндөрдө Кумтөр компаниясы адаттагыдай эле биринчилерден болуп жардамга келди. Убактылуу сырткы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктүн тапшырмасы менен жолдорду тазалоого ошол эле күнү оор техникалар жиберилген. Кече жакында Кумтөр 64 үй бүлөгө эң керектүү болгон азык-түлүк топтомун таратып берди. Арасында жылуу пледтер, балдар үчүн таттуулар да бар. Элдин баары аябай ыраазы болууда. Кумтөр ишканасына чоң рахмат. Андан сырткары ушул көчөлөрдүн баары жараксыз абалга келген. Ушул убактарда кол сунуп биринчилерден болуп кол сунган ушул Кумтөр ишканасы болгон. Өнүктүрүү фонд аркылуу 3 тонна солярка алып, ушу көчөлөрдүн баардыгын түздөп, биринчи очередде ушу айылдын инфраструктурасына көңүл бурулду. Ошондой эле Кумтөр компаниясы тарабынан күн сууктаганы муктаждарга отун таратылган. Айыл тургуну Бапа Турганбаевдин үйү селдин кесепетинен дээрлик жараксыз абалга келип, үйүн ичин суу каптап пайдубалы кыйшайып дубалдарына жарака кеткен. Кумтөргө рахмат, жардам берип атат. Отун суусунан бери алып келип берип атат. Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен, жардам берип атат. Кумтөр кенине убактылуу сырткы башкаруу киргизилгенден бери компания өтө муктаждарга жардам берүүнү, кайрымдуулук иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүнү салтка айланткан. Буюрса мындай кайрымдуулук иштер Кумтөр компаниясы тарабынан дагы да улантыла бермекчи.